Буга чейинки өлкө башчыларды деле ушинтип айтып келчүбүз да. Баягы мунун канында кыргыз жок. Бул башкача деп баягы ата тегин сүрүштүрүп эле анан Кыргыздан чыгарып салчубуз. Кыргыздан минтип чыгарыпчы. Ушинтип эле ойдон чыгарып элечи. Ушундай болбойт да, чындыгында болбойт, туурабы достор? Ушу кантип өзүбүздүкүн эле муну түртө бермей кантип болсун? Азыркыны дагы мисалы Кытайга жабыштырып бир бале эле болуп атабыз, болуп атабыз го бир нерсечи. Аны жанагы Кытайлар көп болуп, Кытайлар көп жүргөндөн ушундай сөздөрдү чыгарып жатабыз да. Кытайлар көп жүргөн болсочу моюнга алыш керек да, иш болуп атат. Чоң компаниялар, Кытай компаниялары алып атат чоң иштичи. Чоң проектлерди деген өзүбүз деле кылсак болот да деген сөз да. 4 кишилик кыла турган иш эмес болот атпайбы? 5000, 3000, 4000 бир объектидечи, бир объект ошондой киши керек болуп атпайбы? Билеген азыр стадион салынып атты эле го. Ошол жерге 5-6 киши менен барып алып кылабызбы? Ал жерге 100 кишиң да жетпейт, 1000 кишиң да жетпейт, толтура киши керек болот да. Анан ошондой сырттагы компанияларга бериш керек болот атпайбы? Азыр үйлөр салынып атат, жолдор салынып атат. Азыр темир жол да башталып атыптыр. Мамлекет темир жол баштап атабы Кытай менен? Азыр ушул башталып атат, дагы көбөйөт. Демек иш болуп атат да. Иш болуп аткандан кийин өзүнүн компания өзүнүн адамдарын алып келип иштетет. Өзү чогултуп. Бул убакка чейин деле ошондой болуп келген достор. Моюнга алыш керек, билебиз, баардыгыбыз эле билебиз. Жөн эле билмексен болуп, азыр басып кетти деп эле бирден болуп атабыз да. Азыраак жыл мурун Датка кемин линиясы курулганда биздин айыл аркылуу да ошол өткөн. Ошондо биздин айылда Кытайлар аябай көбөйүп калган. Көп болуп иштеп жүрүшкөн. Алар кетти. Жок, өзүбүз эле калдык. Линия калды, алар кылган иш калды. Мен бала кезде Чычкан Капчыгайында жол салынып атканда, Чычкан Капчыгайында башка улуттар салып аткан. Өзүбүз эле жүрөбүз ошол жердечи. Өзүбүз эле каттап атабыз. Жол калды, өзүбүз эле иштеп атабыз. Булар иш компания өзүнүн рабочийлери менен келип атпайбы? Бизде рабочий жетишсиз болуп атат да, моюнга алыш керек. Биз баягы балама Алла Таала оору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам Атумар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Биздин тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Кумтөр боюнча бүгүнкү чечим мамлекетибиздин өсүп өнүгүү жолундагы ири жетишкендиктердин башталышы гана. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып командама, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн топко, ата мекендик жана эл аралык юристтерге жемибизди жедиртпей, сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жүргүзүшкөн үчүн өзгөчө ыраазычылык билдирем. Сиздер өлкөбүз үчүн эбегейсиз чоң кызмат кылдыңыздар. Алтын казуу ишин бир да мүнөткө үзгүлтүккө учуратпай, кенди иштетип кеткен Кумтөрдүн бүтүндөй эмгек жамааты дагы биздин жылуу сөздөрүбүзгө жана мактоого татыктуу. Сунуштаган чечимдерибизди колдоп, бекитип берген үчүн Жогорку Кеңештин депутаттарына дагы ыраазычылыкты билдирем. Жана албетте Кумтөрдү элибизге кайтарып берүү ишинде эрким айтарылбай, кыйла жылдар бою күрөшүп келген бардык жарандарга, бардык кыргызстандыктарга чын жүрөктөн алкыш айтамын. Бүгүн биздин жалпы жеңишибиз. Саламатсыздарбы? Азыр интернетте Сыргак Кенжебаев деген жарандын президенттин агасы жана анын үй бүлөсү бажы тармагына кийлигишип атат, бажы тармагынан акчаларды чыгарып уурдап атат деген бир жалган билдирүүсү талкууланып атат. Азыр жакшы билесиздер, бул бажы тармагы 2020 жылга чейин эң коррупцияга баткан, анан ошол жактан уурдап атат десе эл дароо ишене турган тармак болгон да. Ошол себептен бул модага айланып калган. Азыр президентти каралагысы келгендер ушу бажыдан анын агасы уурдап атыптыр деп бир жоопкерчиликсиз, бир эч кандай фактыга таянбаган ушагын кээ бирөөлөр талкуулап,
ушундай болушу мүмкүнбү деген бир шек саноого түртүп койду да. Ошо 2020-жылга чейин бажынын кирешеси бир 20 миллиарддын тегерегинде эле түшөт болчу. Мына 2021-жылы 46 миллиард 900 миллион сом түштү. 2022-жылы 74 миллиард сомго жетти. 2023-жылы 111,5 миллиард сом киреше түшкөн. 2024-жылы 123,1 миллиард сом, өткөн жылы 2025-жылы 157,4 миллиард киреше түшкөн. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу бажы тармагынын кирешеси учурда 4,5 эсеге көбөйдү. Мына эгерде уурдалса, тонолсо, мурдагыдай коррупциялык схемалар болсо, мындай акча түшмөк эмес да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Азыр сиздерге бажы тармагында кандай реформалар болду? Кантип ушул акчалар 4-5 эсе көп түшүп баштады, көрсөтүп беребиз. Мына микрофон тагып ал. Бул кырдаалдык борбор мамлекеттик бажы кызматынын. Азыр Тимур бул жакта башкармалыктын башчысы. Ооба, мен долбоорлорду ишке ашыруу жана соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү башкармалыгынын башчысымын. Бажы кызматы бүгүнкү күндө бардык этаптарды толук бойдон санариптештирип, жаланган маалыматтык система аркылуу иштеп калган. Автоунаа болобу, башка транспорттук каражат болобу келгенде бизден өткөрмө жайдан өткөндө ачсаңыз бир Азыр мисалы тор картты ачкылачы мисалы. Тор карттын Тор карттан. Ушул мезгилди көрсөтөт, э? Ооба, бул бүгүнкү күндөгү таризделген өткөн учурда, мисалыга бүгүнкү күндө өткөн автоунааларды көрсөк болот. Өткөрмө жайга киргенде сүрөтү системага түшөт. Автоматтык түрдө ал жакта кызматкер аралашпайт. Бул камералар 24кө жетип толук бойдон иштейт. Андан кийин бардык өткөрмө жайдагы жайгашкан биздин органдар өздөрүнүн контролдук иштерин жүргүзүшөт, уруксаттарын беришет. Кийин бажы кызматы, эгерде ал жүк ташуучу унаанын ичинде товар боло турган болсо, декларацияны чыгарып туруп, жана дагы бир айтып кетүүчү нерсе, навигационный пломба деп коебуз. Ошондой пломбаны илип туруп, ички тариздөөчү жайга жөнөтөт. Чек арадан өткөн автоунаа биз бул жактан GPS технология аркылуу кантип Кыргызстандын территориясында өзүнүн маршрутуна келе турганды тууралуу толук бойдон тарыхы чагылдырылат. Мисалыга бул машина кайсы жактан чыкты, ичинде кандай жүк бар, кайсы жүк менен кирди, жана растаможка болгонго чейинки маалыматтын баары ушул жерде бар. Ооба. Мисалыга картаны ачып көрсөңүз, бул жакта тарыхы көрүнүп турат. Тор карттан бул автоунаа кирип туруп, биздин негизги жолдор аркылуу GPS менен толук бойдон чүй өрөөнүнө келип туруп, бүгүнкү күнү тариздөөчү жайда жайгашкан. Тарыхы толук бойдон системада чагылдырылган. Ошол эле учурда ичиндеги эмне товар жүктөгөнү тууралуу, кайсы товарды алып кеткени тууралуу толук бойдон маалымат көрүп турсак болот. Кийинки этабын көрсөтүп койсок деле болот. Айтсаңыз, бул автоунаа мисалы кант ички тариздөөчү жайына келиптир. Номерин жазсаңыз, мына көрсөк болот. 188 GL номериндеги автоунаа каражаты. Кант ички тариздөөчү жайына келгенде, кире беришинде деле жанакы чек арада турган камера сыяктуу эле камера толук бойдон тартат. Биз навигациондук пломбаны колдонобуз. Андан тышкары толук бойдон бардык
бул автоунаанын жана товарлардын тарыхы системада чалдырылат. Быйыл коюлган план канча, анан түшкөн каражат? Счетчик деп айтпай коебуз, бул онлайн иштейт. Ар бир учурда декларациялар аркылуу бюджетке түшкөн акчасы эсептелинип кранга чыгарып турат. Мисалыга бул 12 айдын төлөмдөрү көрсөтүп турат. Эгерде бул жылдыкын алсак, мисалы январдан баштап февраль, март, апрелге чейин, июль айында биз бул жылдын эң көп чогулткан учурубуз болду да. Ошондо 18,5 миллиард. Бир айда 18 миллиард. 2020-жылга чейин кээ бир жылдары бир жылда чогултулган, туурабы? Ооба, мен. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, система чоң машина болобу, жүк ташыган машина болобу, пустой машина өтөбү, баарын ушинтип туруп, карап, текшерип турат. Эч ким ал жерден буйтап өтүп, же болбосо бир каттабай жүктөрдү чыгарып ийе турган схема жок. Буну онлайн президент да карап турат, канча машина өткөнүн, укук коргоо органдары да карап турат, министрлер кабинетинин төрагасы карап турат. Ынтымак ордодо дагы ушул азыр биз көргөндөй эле кырдаалдык борбор баардык тармакта, курулуштарда, алтын кендерде, ушул бажыда, салыкта баардыгын онлайн карап турат. Азыр эч ким алдай албайт. Ошон үчүн кирешелер көбөйдү. Мына Сыргак Кенжебаев дагы бир калпты айтып атат. 2014-жылы лаборатория курдум эле, азыркылардын ошого иштете албай, акылы жетпей турат деп. Бул дагы жалган. Мурда ошо келген жүктөрдү тейлеген, кызмат көрсөткөн, анан киреше тапкандык 11 жеке терминалдар кызмат көрсөтүп, ал кирешелер мамлекетке эмес, ошол жеке адамдарга кетчү. 2023 жылы Бажы инфра түзүмү деген мамлекеттик ишкана өзүнө алып кызмат көрсөтүп баштаган. Ушул жана Сыргак Кенжебаев айтып аткан аймак мурда саз болуп, каралбай шарты жок турчу. Азыр ишкана аны иреттеп 38 гектар жерди бетондоп, тиешелүү шарттарды түзүп, жаркыратып оңдоп койгон. Учурда бул ишкана ай сайын 120 миллион сомдон киреше таап атат. Жылдык кирешеси миллиарддап көбөйгөн. 23-жылы моундай кичинекей бир жол бар болчу мояка. Бияк болсо бир 2,5 гектар мындай шагыл түшүп турчу да. Андай деле мында шарт жок болчу. Анан бир бүтпөгөн бир лабораториянын имараты бар болчу. Сыргак айтып аткан. Ошол болуп атат. Анан эми биякта азыр 38 гектар полностью моундай бетондолуп, мондай шарт болуп атат. Ар жагында участник деп коет. Бизнеске да шарт түзүлгөн, брокердин өзүнчө болуп турган намазканасы бар, столовый бар. Торгарттан киргенде аяка биз азыр жана электронный навигационный пломба деген бар. Ошол пломба тагылат. Ал бияка келечекте 1 мүнөт дагы токтобой бияка биздин ситуацион центр көрүп турат ошону. Кандай жол менен кетип баратат, канчага машинеси, май куйганы канча болуп атат. Аны келип туруп бияка келет. Пломба ушулбу? Пломба деген могул. Пломба деген бул ачылбайт. Бунун ключу жалгыз гана ошо биздин жана сотрудниктер ачылат. Ачылганда дагы бизге бул интернетке кошулган ситуацион центр көрүнөт. Кайсы сотрудник ачты буну? Буну жолдон бери ачып кайра жаап койсо болбойт. Же болбосо антип кете берет. Бул минус 40 градуска чейин суукада чыдайт. Плюс 50 ызыкка да чыдайт. Үзүлбөйт. Бул полностью үзүлбөйт. Бул полностью бул жана санариттештирилген, жана АИС деп коет, автоматизированный информационный система. Ошо менен биз көрүп турабыз. Мамлекеттик бажы инфраструктурасы ушундай 5тен көп терминалыбыз бар. Ошто бар, Жалал абадта бар. Азыр дагы жаңы немелер салынып атат, терминалдар. Мурун мисалы үчүн 23-жылы бизге өткөндө биякта мамлекеттик бир 10 миллион сомго жакын акча түшчү. Азыр айына 120 миллиондон өйдө акча түшөт айына. Биздин мекеменин кирешеси ошо бир эмди жылы буйруса бир 4 миллиардка чыгабыз деп турабыз. Мындай айтканда ошо 23 жылдары
өзүнүн айлык налогторун төлөй алчу эмес да. Бул жана ГПТИ деп койчу, жана мамлекеттик ишкана бажы инфраструктурасы деп. Айтып аткан лаборатория, могу лаборатория болчу, могу имарат. Бул мындай бүтүп бүтпөгөн бир имарат болчу. Тиягын неме басып кеткен, жана крышасы аккан бир мындай айтканда эптеген эле бир имарат болчу. Буну биз алып до конца ремонттоп, азыр биякта Северо-Восточный таможнянын немеси отурушат, кызматкерлери. Сөз болуп аткан Сыргак Кенжебаев тууралуу да кызыгып интернеттен маалыматтарды издеп көрдүм. Сиздер да ачып издеп көрсөңүздөр болот. 2019-жылы бир инвестор далдап $350,000 алып коюп кылмыш козголгон далилдер жүрөт. Негизи эле мына жүрүм туруму, өзүнүн жашоосу бүт эле алдамчылык, мошенничество менен алектенген адам экен. Эми ушул алдамчылык менен жүргөн, туура эмес жолдо жүргөн адам калптарды айтып атат да. Калптарды айтып, сиз менен бизди ишендиргенге аракет кылып атат. Сыргак Кенжебаев менен Сабыр Жапаровдун видеосу, чогуу сүрөттөрү каяктан чыгып калды деген суроо болушу мүмкүн. Мен да кызыгып телефон чалып Сабыр агадан сурадым, кантип видеодо чогуу жүрөсүздөр, мурда кийин тааныш белеңиздер десем, бир агро тармагындагы бир идеяларды айтып, Европадан бир инвесторлорду алып келейин деп аттым эле деп аябай бир жакшы сунуштарды айтып келген дейт. Анан чакырган дейт. Чакырып офисине барганбыз дейт. Ошо сүрөттөрдү да карасаңыздар, Сыргак Кенжебаев төрдө отурат, Сабыр Жапаров столдун берки төмөн жагында отурат. Ошондо тартып алыптыр. Экинчиси ошол агро тармактагы бир долбоорлорун айтып, ушул машинеде чогуу отурдук эле дейт. Эми адам менен адам жолугат, адам менен адам бир машинеге түшөт. Бирок ошодо дагы мындай адамдын мындай ою таза эмес экенин түшүнсөңүздөр болот да. Адам Сабыр Жапаров уктап атса, бул акырын видеого тартып атат. Демек бул алдын ала эле бир жаман ойлору болгон. Эми бул уктап аткан адамды акырын видеого тартып алуу, бир арам максаттарга колдоном деп алдын ала максат коюу, бул жүрүм туруму жакшы адамдын иши эмес. Урматтуу туугандар, мындай көп учурда ушул өлкөдөн чыгарылган же качып жүргөн адамдар азыр оозуна келген калпты жалган жалаларды айтып коюп атышат. Ага айрым биздин мекендештерибиз ишенип, талкуулап, сөз кылып, мындай бир маани берип атышат да. Сиздер да ушул учурдан пайдаланып, качып жүргөн, күндө ар кандай жалган маалыматтарды чыгарып, ошодон рахат алгандарды мындай ээрчибесеңиздер, ошолорго ишенбесеңиздер деп чакырат элем.